Ак Дала райондук өнүктүрүү фондуна 2022 жылы айыл өкмөттөр жана мекемелерден 26 долбоор келип түшкөн. Фонддун байкоочу кеңеши 3 жолу отурум кылып 14 миллион 501 миң 900 сомдук 19 долбоор жактырылган. Кара Бүргөн, Терек, Коштөбө, Коңорчок, Көкжар, Баетов, Жаңы Талап, Жергетал айылдарынын ички арык каналдарын тазалоого 1 миллион сом каржыланган. Кара Бүргөн айыл өкмөтүнүн Төш Булак көчөсүнө 1 километр электр чубалгыларын тартуу үчүн 241 миң сом бөлүнүп берилген. Терек айыл өкмөтүнүн Калы Молдобасанов атындагы орто мектебине от казан жана керектүү жабдыктарды сатып берүү үчүн 380 миң сом бөлүнгөн. Байгөнчөк айылдык клубунун театралдык отургучтарын алып берүүгө 323 миң сом каржыланды. Үгүт айыл өкмөтүнүн Байгөнчөк айылындагы бала бакчага инвентардык керектүүлөргө 536 миң 700 сом жумшалды. Жергетал айыл өкмөтүнүн Касымалиев атындагы бала бакчасына кровать, шкаф, стол, стул жана башка жабдууларды сатып алууга 339 миң 500 сом бөлүнгөн. Баетов айыл өкмөтүнүн Жеңиш паркынын инфратүзүмүн жакшыртуу үчүн жана балдар ойночу аянтчаларды орнотууга 5 миллион 419 миң 400 сом жумшалып, Афган Баткен жоокерлеринин эстелиген инфратүзүмүн жакшыртуу жана тротуарларды куруу үчүн 3 миллион сом каржыланды. Райондук санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборуна жаңы имарат куруу үчүн ПСД документациясын жазатууга 350 миң сом которулду. Ак Дала өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу бөлүмүнө керектүү инвентардык жабдууларды алуу үчүн 371 миң 700 сом бөлүнгөн. Ак Дала райондук маданият үйүнө 1 миллион 92 миң сомго театралдык кресло сатылып алынды. Кайыпбек Султангазиев атындагы маданият үйүнө музыкалык аспаптар жана аппаратура 545 миң сомго сатылып алынды. Ак Дала райондук мамлекеттик администрациясынын байкоочу кеңеши 3 жолу отурум өткөрүп, 6 долбоорду өткөрүүнү сунушташкан. Баетов айыл өкмөтүнө мал базар куруу үчүн проектилөө сметалык документтерине 1 миллион 360 миң сом бөлүнүп берилди. 16 миллион 321 миң 900 сомго мал базардын курулушу башталды. Кара Бүргөн айыл өкмөтүнө өнүктүрүү фонддон 4 миллион 500 миң сом акчага фронталдык погрузчик техникасы сатылып алынды. Тоголокмолдо айыл өкмөтүнө дагы 4 миллион 550 миң сом акчага фронталдык погрузчик техникасы сатылып алынып келди. Ассаламу алейкум, Тоголокмолдо айыл аймагынын тургундары. Бүгүн 25 октябрь 2023 жыл. Ушу өнүктүрүү фондунан ушундай погрузчик келди Тоголокмолдо айыл аймагына. Айыл өкмөттүн бюджетинен 650 миң сом өздүк салым бар. Ушул техника Кудай буйрса 5 айылдын керегине жараган жакшы иштерди бүтүргөн жакшы техника болсун. Чолок-Кайың айылындагы үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты 5 миллион 289 миң 325 сомго капиталдык оңдоодон өткөрүлдү.
өнүктүрүү фонддон бөлүнгөн акча каражатынан биздин жергиликтүү больницабыз жакшы ремонттон өтүп, айыл эл үчүн жакшы бүттү. Эл дарланганга дагы аябай жакшы ичи жылуу, кенен, жарык жакшы болуп калды. Бул өнүктүрүү фондуна чоң рахмат айыл элинин атынан. Биздин элдин муктаждыгы чечилип жакшы болду буюрса. Баетов, Үгүт, Терек, Кайыңды булак айылдарынын көчөлөрүнүн жарыктандыруусуна 2 миллион 523 миң 62 сомго коюлду.